Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер, кутман күнүңөр менен. Бүгүн силер менен биз сабаттуулук жөнүндө сөз кылабыз. Мына бул жерде турат. Сабаттуулук деген эмне? Жазуу сабаттуулугун кандай түшүнөсүңөр? Сабаттуулук бул оозеки жана жазма тилди максатка жараша пайдалана билүү. Элдин маданий деңгээлин маанилүү көрсөткүчтөрүн бири. Сабаттуулук бул социалдык, экономикалык жактан өнүгүүдөгү маданий зарылчылыктынга ылайык өзгөрүп турат. Мисалы, Октябрь революциясына чейин сабаттуулук деген түшүнүк Россияда жана Россияга жакын өлкөлөрдө бул окуй алган адамды сабаттуу деп эсептеген. А капиталисттик өлкөлөрдө болсо окуй жана жаза алган адамдарды сабаттуу деген. Эгерде биз өзүбүздүн университеттин ысымын алып жүргөн, университетибиз ысымын алып жүргөн Ишенал Арабаев жөнүндө сөз кылсак, Ишенал Арабаев белгилүү окумуштуу агартуучу өзүнүн алгачкы алифбесин чоңдор үчүн жазган. Себеби ошол кезде чоңдор да сабатсыз болгон. Алардын максаты аларга болгону кат таанытуу, жазганды жана окуганды үйрөтүү. Ошентип, Октябрь революциясынан кийин 40-50 жылга чейин дагы сабаттуулук деген түшүнүк бул окуу жана жаза алуу дегенди түшүндүргөн. Элвин Тофлер бул америкалык футуролог. Анын көз карашы боюнча 21-кылымда окуй жана жаза албагандар сабатсыз эмес. Окууну каалабагандар жана кайра терең окуй албагандар сабатсыз деп атат. Мына сабаттуулук боюнча аныктама дагы өзгөрдү. Көрдүңөрбү? Бул окуй гана жаза алыш керек эмес, окуп аны терең ойлоно албагандар сабатсыз. Азыркы учурда биз кандай адамдарды сабаттуу дейбиз? Биринчи жазуу, окуу сабаттуулугу, жазуу сабаттуулугу, маалыматтык сабаттуулук, санарип сабаттуулук, медиа сабаттуулук. Эгерде ушунун баары бизде болсо, анда биз сабаттуу инсан болуп эсептелинебиз. Силер окуу жайга келип, окуп, жогорку билимди диплом алсаңар эле, эмне? Сабаттуу инсан болбойсуңар. Себеби деген, кээ бирөөлөр жөн эле келип кетип, жанагы өзүнө тиешелүү могул сабаттуулуктардын баарын толук өнүктүрбөйт. Мисалы, бизде санариптик сабаттуулукту калыптандыруу үчүн сабактар бар, Азыр биз жасалма интеллект доорунда жашап жатабыз. Биз санариптүү сабаттуу болбосок, мектепте азыркы замандын окуучуларын окута албайбыз. Андан кийин маалыматтык сабаттуулук. Биз түздөн түз эмне менен иштейбиз? Маалымат менен иштейбиз. Биз окуучуларда компетенттүүлүктү калыптандырууда биринчи компетенттүүлүк бул эмне? Маалыматтык компетенттүүлүк. Биз анын үчүн маалыматтуу сабаттуу болуу үчүн маалыматты издеп, таап, классификациялап, чыпкалап, анализдеп, андан кийин колдонушубуз керек. Эгерде ушунун баары бизде калыптанса, анда бизде маалыматтык сабаттуулук болот. Жок, бир текст турабы, аны эч кандай өздөштүрбөй туруп эле барып каалаган классыбызга бере албайбыз. Аны биз анализдешибиз керек. Бул кайсы класска туура келет? 5-класстан 5 болсо 5-өө тең бир текст туура келбейт. Бирөөнүн деңгээли, креативдүү деңгээлде бир класстыкы же ортосунда креативдүү деңгээлдеги окуучулар көп, кээ бирөөсүндө продуктивдүү деңгээл, кээ бирөөсүндө репродуктивдүү, ошонун баарын таразага салып туруп, бул маалымат мен ушул классыма туура келет деп анализдеп үйрөнүш керек. Бул маалыматтык сабаттуулук, Же болбосо медиа сабаттуулук. Эмне үчүн мугалимдерге медиа сабаттуулук керек, Бул журналисттерге эмеспи деген ой пайда болушу мүмкүн. Медиа сабаттуулук деген ошол маалымат каражаттарындагы маалыматты анализдеп, аны сын көз караш менен карап, ошого өзүңөрдүн оюңарды билдире алгандык бул медиа сабаттуулук. Мисалы, маалымат каражаттарында окумуш маалыматтар көп, бирөөнү туурада, туура эместе калыптагы, кээ бирде бизде бир информацияны таап келгиле десек, маалыматты студенттерибиз такталбаган маалыматты эле алып келишет. Анализ берем эле, кечиресиңер, бул такталган элем, бул мындай болчу, а силер ошону такталбаган интернеттеги туура эмес маалыматты алып келдиңер. Аларда медиа сабаттуулук жок. Бул кандай эле, кайсы сайт жарыялады, бул кайдан алды, эмнеге таянды деген сөзсүз бизде өзүбүзгө өзүбүз суроо аркылуу креативдүү көз караш менен медиа сабаттуулугубуз калыптанышы керек. Сабаттуулуктун негизгиси бул окуу сабаттуулугу. Эгерде бала окуу көндүмү калыптанса, ал бардык тармактардан жакшы окуйт деген бизде буга чейинки түшүнүк бар.
Ошондуктан биз биринчи окуу сабаттуулугуна көңүл бурабыз. Окуу сабаттуулугу, маалыматтык сабаттуулук, санариптик, медиа, андан кийин жазуу сабаттуулугу калыптанса, ошонун баары азыркы күндө сабаттуу инсан деп эсептелинет. Бүгүн силер менен биз жазуу сабаттуулугуна токтолобуз. Биздин темабыз сабаттуу жазуу көндүмдөрүн калыптандыруунун жолдору. Биз азыр санариптик маданият, демократия жана глобалдашуу активдүү өнүгүп жаткан сабаттуулуктун жаңы доорунда жашап жатабыз. Бул процессте активдүү катышуу жазуу билгичтигин талап кылат. Демек, жаңы дүйнөдө жазуу билгичтиги эң маанилүү көндүмдөрдүн бири болуп саналат. Эмне үчүн маанилүү? Анткени биз азыр санарип муун, анчеден альфа муун окуп атабыз. Альфа мууну бул 2011 жылдан 2024 жылга чейинки төрөлгөн муундар. Азыр эми 25-тен баштап бетта мууну башталды. Булардын өзгөчөлүгү эмнеде? Булар аябай креативдүү, бир жайын тура албайт, башкача ойлонот, эркиндикти сүйгөн муун. Бул альфа муунун 80% смартфонду эркин колдонот. 2 жаштагы бала смартфонду эркин колдонулат. Булардын өзгөчөлүгү ушунда. Бирок ушул муундун тескери жагы маалыматты такыр сактай албайт. Бул өкүнүчтүүсү. Андыктан маалыматты сактоодо же ой жүгүртүү көндүмүн калыптандырууда жазуунун ролу аябай чоң. Себеби биз азыр жазууга терең киргенде түшүнөбүз, жазуу аркылуу биз көбүрөөк мээ ойгонот, мээ ойлонот. Андан кийин кабыл алуу жүрөт, дагы эске тутуу калыптанат. Ошондуктан көбүрөөк жазышыбыз керек. Жазуу көндүмүн калыптандыруунун маанилүүлүгү. Эгерде силер мына 4-курстар отурасыңар, эртеңки күндө мугалими, кесиптештериме жазуу көндүмдөрү эмне үчүн окуучулар үчүн маанилүү? Биринчи, окуучулардын активдүүлүгүн жана өз алдынчалуулугун жогорулатат. Экинчи, талдоо, топтоштуруу, окшоштуктарды жана айырмачылыктарды табуу, жалпылоо жана системалаштыруу, түшүндүрмөлөр жана далилдер, ой жүгүртүү операцияларын өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Чыгармачыл жазуу коммуникациялык билгичтиктерди кыйла интенсивдүү өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет. Окуучу өз оюн жазуу жүзүндө билдирүүгө үйрөнгөн учурда окуганды, чечмелегенди жана ойлонуп жаткан нерсени талоого жөндөмдүү боло баштайт. Ушунун баары жазуу көндүмдөрүн калыптандырууда ишке ашат. Биология илимдеринин доктору, психолингвист Татьяна Черниговская бул баланын өнүгүүсү, калыптануусу, бала менен иштөөнүн жолдору боюнча аябай өзүнүн тажрыйбасын бөлүшө келет. Татьяна Черниговская бул биздин замандашыбыз. Азыркы учурда социалдык тармактардан, өзүнүн YouTube каналынан көрсөңөр болот. Аябай жакшы мугалимдер үчүн керектүү тажрыйбасын бөлүшөт. Жазуу боюнча төмөнкүлөрдү айткан. Кол жазат. Бирок чындыгында биздин мээбиз жазат. Ал кандай буйрук жиберсе, ошол аткарылат. Жана бул мааниде кол мээнин уландысы болуп эсептелет. Ал тургай акылдуу кол же ой жүгүртүүчү кол деген түшүнүктөр бар дейт. Көрдүңөр, биздин колубуз жазганда мээбиз иштейт. Мээ буйрук берет колго. Ошондо гана качан мээ ойлонгондо биздин колубуз жазат. Кээде айтабыз го, жазып жатып, оюма эчтеке келбей, эчтеке жаза албай койдум деп. Анда биз мээбиз ойлонгон жок. Аны ойлонуу үчүн биз көптөгөн көнүгүүлөрдү кылышыбыз керек, көбүрөөк китеп окушубуз керек. Ошондо гана биз башкача ойлонууга өтөбүз. Эми жазуу көндүмдөрү боюнча Мюллердин экспериментине токтолсок, Мюллер 2 аудиторияны алган. Ушул мисалы силердин аудиторияңарга текстти, лекция окуган, кайсы бир темада маалымат берген, баарын жаздырган. Экинчи бир аудиторияга маалымат берген, оозекил айтып берген, эчтеке жаздырган эмес. Эми жазган аудиторияда эмне болгон? Негизги маалыматты жазып алышкан окуучулар. Маалыматты калыбына келтирүү, түшүнүү, талдоо, лексикалык артүдүүлүк бай фантазия пайда болгон. Маалыматты калыбына келтирүү деген уккан маалыматтын, жазып алган маалыматтын кайра айтып берип атат.
ошону түшүнүп жатат дагы, түшүнгөндүн негизинде ошол маалыматты талдап, өзүнүн көз карашын ошого карата өзүнүн көз карашын билдирип атат. Эми маалыматты угуп гана отурган окуучуларда эмне болду? Маалыматты эстеп кала албайт, жана толук түшүнбөйт. Эмнени айтты эле, аябай кыйын болуп угуп отура беребиз, кийин эмнени айтты эле деп эстей албай калабыз, же болбосо толук түшүнбөйбүз. Эми эстей албагандан кийин ал маалымат жөнүндө кандай бизде түшүнүк болушу мүмкүн? Толук түшүнбөйбүз. Ошентип маалымат берилген маалымат түшүнүү деңгээлинен дагы өйдө кетпейт. Түшүнүү деңгээли дагы толук бойдон ишке ашпайт, Бул да жазуунун ролунун аябай жогорку деңгээлде экенин билдирет. Эми биздин жашообузда жазуунун ролу аябай чоң. Бул сабаттуу болуу үчүн биз айттык, окуу сабаттуулугу биринчи турса, андан кийин эле жазуу сабаттуулугу турат. Ой жүгүртүү деңгээлин өнүктүрүүдө мугалимдердин жумушу ушу окуучуларды жазуу сабаттуулугун калыптандыруу, жазуу көндүмүн калыптандырууда бир топ ыкма методдор бар. Мисалы, силер өзүңөр практикага барып келдиңер. Практикада да көрүп атасыңар, кандай деңгээлде жазат азыркы окуучулар. Биз жанагы санарип доорунда жашап жатканыбызга байланыштуу окуучуларыбыз смартфондон көз карандуулуктан такыр жаза албай калышкан, жазса да аябай каллиграфия начар, же болбосо жазгандан тажашат, бир-эки көнүгүн араң жаздырабыз, Ошондуктан бүгүнкү сабагыбызда биз көбүрөөк жазуу көндүмүн калыптандыруу жолдоруна токтолобуз. Кандай ыкмалар бар, кантип иштетсек болот? Жазуу көндүмдөрүн калыптандырууда окуучуларды тажатпай иштетүүнүн жолдорун карап көрөбүз. Мисалы, биринчи эле сүрөт менен иштөө. Мейли кайсы сабак болбосун, биз сүрөт менен бирден сүйлөм түздүрүп, сабактын башында көп болсо 2-3 мүнөт убакытты алсак болот. Кайсы предметти албайлы? Мисалы, мен Алык Осмоновдун чыгармасын өтүп атканда, 5-класста бар, дагы жогорку класстарда бар, мына көлдүн сүрөтүн коюп коем. Экранга чыгарам, же болбосо сүрөтүн алып келип илем, аудиторияда класстын шартына карап колдоном, жазам. Окуучуларга сүрөттү карап, бирден сүйлөм түзгүлө дейм. Баяндап жазгыла дейм. Бизде ой жүгүртүүнүн 3 түрү бар, баянда, сүрөттө, ой жүгүртүү. Баяндап жаз. Эмнени көрсөң ошону жазасың. Көк-мөк асман деп жазбайбыз, Се уже көк-мөк деген кошпойдум. Көк-мөк асман деп жазбайбыз. Бул жерде көк-мөк деген сөз сүрөттөгө кетет. Асман деп эле беребиз, Ошентип эмнени көрсөңөр ошону баяндап жазгыла деп, бирден сүйлөм, бир сүйлөм ыкмасын колдонобуз бул жерде. Бирден сүйлөм түзгүлө дейбиз. Ушул жерде окуучуларга убакытты кыска гана берем. Убакыт бүткөндөн кийин окуучулар баарынан бат-бат жазганыңарды окугула дейм. Оозик айтпагыла, эмнени жазсаңар окугула дейм. Алар жазганды окуйт. Убакыт кеткен жок, 3-4 мүнөт убакыт кетти. Андан кийин жаз мезгилине өтсөк, бул сүрөттү коюп эле ушул көнүгүн аткарсак болот. Кайсы? Актан менен акылай 5-класска болобу? Же болбосо кайсы бир жомокту өтүп атабыз? Жанагы ак кемеден, буг эненин жомогун, буг эненин сүрөтүн коюп туруп сүйлөм түздүрсөк болобу? Болот. Ал ошол сүйлөмдөрдү түздүрүү аркылуу биз сабакка активдештирүү процессин ишке ашырабыз. Ошол учурда эле биз жазуу көндүмүн калыптандырабыз. Биз ошентип атып, биз адабият сабагын бузбайбыз, кыргыз адабият. Ан сайын балдардын кызыгуусун арттырабыз. Бир сүйлөм деп могу сүрөттү жөөсө, буг эненин сүрөтүн коюп койсок, бала канчалык ойлонот, ошо бир сүйлөм түзүү үчүн. Бул сүрөттөр менен иштөө ыкмасы. Андан кийин жазуу көндүмүн калыптандырууда дагы бир кайсы бир предметти сабактын башталышында кыска көнүгүүлөрдү жаздырсак болот. Мисалы, кайсы чыгарманын каарманы болгуң келет, эмне үчүн? Ошол суроого жооп жаз. Кыска. 1 мүнөт убакыт берип коебуз. 2 сүйлөм жазабы, 3 сүйлөм жазабы, андан кийин келгиле окуйбуз деп туруп, баарын бирден окутабыз. Бат-бат. Эгерде мугалим өзүнүн темпи менен окуучуларды, классты ошол темпке көндүрүп койсо, анда эч кандай убакыт кетпейт. Сулайман Рыспаевдин агайыбыздын сөзү менен жыйынтыктагым келип атат. Балага тамчыдай билим берүү үчүн мугалим көлдөй билимге болуусу керек. Мугалим деген үзгүлтүксүз билим алып, дайым өнүгүп туруусу керек. Бүгүнкү жазуу көндүмдөрүн калыптандыруудагы жолдору силерге
пайдалуу болуп, эртеңки күнү мугалимдик кесиңерде колдоносуңар деген ишенимдемин. Бүгүнкү лекция боюнча суроолор бар болсо, берсеңер. Азыркы көнүгүүлөрдү биз колдонууда, ар бир сабакта колдонууда сабактын структурасын бузуп койбойбузбу? Рахмат, жок, бузуп албайсыңар. Себеби дегенде сабактын структурасында эч качан жоктоо деген жок. Аны биздин жанагы мурдаттан калыптанып калып эле сабактын башында 1-2 мүнөт убакытты кетирип эле жоктойбуз. Сабак бул академиялык эркиндик. Сер кандай пландаштырсаңар, ошондой өтүп, силердин сабагыңардын негизги гана максаты бул максатка жетүү болуп эсептелинет. Биз мындан тышкары мектепте жазуу жумуштарын жаздырганда, дил баянды, жат жазуу жаздырганда жазуу көндүмдөрүн үйрөтө алабызбы? Рахмат, аябай жакшы суроо. Биз ошол жат жазуу, дил баян жаздыруу үчүн биз биринчи окуучуларды ошондой жазуу көндүмдөрүн калыптандырышыбыз керек. Биз азыр көргөзгөн көнүгүүлөрдө алгач бир сүйлөм жаздырдык, андан 2-3 сүйлөмдөн алып бардык, андан кийин текст жазууга үйрөттүк. Ушунун баарын үйрөтүп барып, анан биз дил баянга, эссеге жаздырганга үйрөтсөк, анда сонун жазуу көндүмү калыптанат деген үмүттөмүн. Биз канткенде замандын талабына ылайык мугалим боло алабыз. Жакшы суроо болду. Азыркы кезде биз 4-чү өндүрүштүк революцияда жашап жатабыз. Бул 4-чү өндүрүштүк революцияда жашоо үчүн бат, ыкчам, анан өзгөрүүгө ылайыктуу болушубуз керек да. Мурда билесиңер да, дарак бир жерден көгөрөт деп айтып койчу. Анан ошол бир жерде тырышып иште ошентип жүрөчүбүз. Азыркы заманда андай болбойт. Аябай ыңгайлашышыбыз керек дагы. Бат, өнүгүүгө аракет кылышыбыз керек. Силер жана заманбап мугалим болуу үчүн азыркы биз бүгүнкү өткөн сабаттуулуктун баарын өнүктүрүп калыптандырышыңар керек. Урматтуу студенттер, бүгүнкү сабакка катышып бергениңерге чоң рахмат. Саламатта калгыла.